Кудайдын чакырыгы 22 апрель. Биз Машаяктан уккан жакшы кабарды азыр силерге жарыялап жатабыз. Кудай жарык. Анда эч кандай караңгылык жок. Эгерде аны менен мамилебиз бар деп жатсак, бирок караңгылыкта жүрсөк, анда жалган айтып жатабыз. Жана чындык боюнча мамиле кылган жокпуз. Ал жарыкта болгон сыяктуу, биз да жарыкта жүрсөк, анда бири-бирибиз менен мамилебиз бар. Жана анын уулу Ыйсанын каны бизди ар кандай күнөөдөн тазалайт. Бул аяттар бизге адамга бериле турган улуу мүмкүнчүлүк жөнүндө айтып жатат. Кудай менен тирүү мамиледе болуу. Кудай менен мамиледе болуу бул жеткилең кубаныч. Ошол мамилени биз баалайбызбы? Аны менен мамилебизди жоготуп албайлы дейбизби? Биз жогоруда Кудай өзү жарык деп окуп кеттик. Бул анын жеткилеңдиги. Жеткилең Кудай караңгы менен боло албайт. Караңгыда жашаган адамдар жарыкта боло алышпайт. Караңгы дегендин өзү жарыктын карама-каршысы. Алар Кудайды билебиз деп ырасташат, бирок кылган иштери менен аны таанышат деп жазылган. Ал эми жарыкта жашагандар, башкача айтканда күнөөдөн качып жашагандар, бул Кудайдын эркин аткарып жашагандар. Демек, Кудай менен мамилеси бар адам күнөө кылуудан баш тартат. Андай адам Кудайдын жарыгында жашаган башка адамдар менен байланышта болгусу келет. Достор, Теңир биздин аны менен жеткилең мамиледе болуубузду каалайт. Караңгыдан качып, жарыкта бололу.